Кыргыз Орус Сөнүктүрүү фонду кыргызстандык ишкерлерге насыя берүүнү жеңилдетет. Бүгүн фонддун жетекчилиги маалымат жыйын өткөрүп, жаңы шарттар тууралуу айтып берди. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирген алгачкы жылдары колдоо көрсөтүү максатында түзүлгөн фонддун насыя берүүдөгү киргизген өзгөртүүлөрүнө кабарчыбыз Айжан Омолдошова токтолот. Кыргызстан Орусия өнүктүрүү фонду ишкерлерге насыя берүү шарттарын жеңилдетүүгө бел байлады. Насыяларды берүүдө мурда 3 миллион сомдон кем эмес деген чек болсо, азыр аны азайтуу жагы каралууда. Ошондой эле насыяны төлөө мөөнөтү дагы узарат. Мисалы турак жайларды куруу, ири инфраструктура жана өндүрүш долбоорлорун насыялоо мөөнөтү 15 жылга, өнөр жай жана айыл чарба долбоорлорунун мөөнөтү 10 жылга, дагы башка коммерциялык долбоорлордун мөөнөтү 7 жылга чейин узартылды. Мурда насыя алуучунун өздүк кошумча үлүшү насыянын 20%-на туура келиш керек болсо, жеңилдетүүгө ылайык 15%-га азайды. Фонд ушул күнгө чейин Айыл банк, РСК банк жана KICB банктар аркылуу 61 айыл чарба компаниясына 400 миллион сом насыя берген. Канттагы дөңгөлөктү кайра иштетүүчү заводу Орус Кыргыз өнүктүрүү фондусу менен иштеш баштаганына 3 айдын жүзү болду. Учурда өндүрүштү кеңейтүү жана жаңы жабдыктарды орнотуу иштери жүрүп жатат. Кудай буйрса, мунун баары толук ишке кирип кала турган болсо, бул өндүрүш жылына 10 000 тоннага жакын күйүүчү майлоочу майлардын түрүн чыгарууга кубаттуу болуп баштайт. 4 жылдан бери иштеп жаткан завод күнүнө 5 тонна дөңгөлөктүн калдыктарын эритип, 2,5 тонна синтетикалык нефть чыгарып келет. Эми Кыргыз Орус фондусунан алынган насыяга сатылып келинген жаңы жабдыктар коюлса, чыгарылган нефтинин көлөмү 5 эсеге көбөйөт. Получили кредит, да. Насыяларыбыз менен ага Пиратекс деген жаңы жабдыкты сатып алганбыз. Учурда жумушубузду токтотуп, ошону орнотуу иштери башталды. Кудай буйрса жакшы. Азыртадан эле дөңгөлөктөрдү эритүү боюнча буйрутмалар келип баштады. Бүгүнкү күнгө карата фонддун эсебинен Кыргызстандын жеке жана орто бизнесине 5 жылдык мөөнөткө 12% менен 71 миллион сом насыя берилди. Белгилей кетсек, 2015 жылы түзүлгөн фонддун уставдык капиталы 500 миллион долларды түзөт. Буга чейин биз көп чогулуштарда өткөргөнүбүздө, жолугушууларда айтылганда бизнеске оор келип атат. Мисалы үчүн ошол 3 миллион 4 миллиондук порог дейли, ошону 1,5 миллион долларга чыгыштыр. Туризм тармагына киргизгендиги, мисалы үчүн ошол учурда кредиттин мөөнөтү 10 жыл, 15 жылга чейин узартылганы жана рефинансирование деп атпайлы, ошолорду киргизгенде бул менин оюмча бизнеске болгон бир жардам катары эсептейм. Бүгүнкү күнгө карата фонддун эсебиндеги акчанын суммасы 350 миллион долларга жетти. Калган 150 миллион доллары 2016 жылдын 29 майына чейин этап менен берилмекчи. Айжан Омолдошова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук, 1 канал.